Нурканбек Керимбаев, Чыңгыз хандын арманы. Новелла. Турмуштун ачуусу бар, таттуусу бар, өмүрдүн узагы бар, кыскасы бар. Жашоонун жазылбаган тизиминде адамга тартуулаган кызыгы бар. Эч кимге айта алгыс ичимдеги тамырдын башка салган арманы ал. Өмүрдүн көбү өтүп азы калды, мезгилдин күзүп өтсө кышы барбы? Көңүлүм музга айланып жүрөк тоңсо, жашоомдун үзүлгөнү, токтогону. Бакай Апасовдун күндөлүгүнөн. Бакай Апасов бош убактысында күндөлүк толтурганды көнүмү шадатка айландырып алган. Эчейин жылдан бери күндөлүккө гана ичиндеги мындай сырын, жүрөгүн эзген бугун, тирүү жанга айта алгыс арманын жашырбай жазып келет. Ал анын жападан жалгыз муңдашы болуп калган. Мына ошол күндөлүк үй бүлөлүк чоң чырга май тамызып, өзү менен түбөлүк дүйнөгө алып кетүүчү сырдын бетин ачып отурат. Адаттагысындай күндөлүгү менен баарлашып бүткөн соң, аны столундагы суурмага салып, кулптаганы кулптап, бирок кашайып ачкычын калтырган бойдон келе бериптир. Жумушунда күнүмдүк иштер менен алпурушуп жүрүп, түш ой ачкычы эсине түштү. Шымынын, костюмунун чөнтөгүн аңтарып карады, портфелин тинтти, ачкычы эч жерден табылган жок. Жүрөгү жамандыкты сезгендей ордунан козголуп, бөтөнчө түрсүлдөп согуп, үйүнө шашыла жөнөдү. Жанаракта эле мээ кайнатчудай чакчайып тийип турган күндүн ырайы бузулуп, асманды сур булут чулгап калыптыр. Бир убакта шамал ышкырып, алекей заматта теребел бозура түштү. Күндүн арты түнөрүп чыкты. Айланадагы жеңил нерселер самандай сапырылып учуп, көчөдөгү кишилердин аргасын кетирди. Арадан аз өтпөй өжөрлөнө жаан саулап кирди. Мерседес унаасынын маңдайкы айнеки шаркыратманын алдында калгандай эле туюлду. Жамгырдын суусун ары бери айдаган тазалагычы жолду көрсөтүп жетише албай калып атты. Мунусуна караганда жакында токточудай эмес. Ак жаанга айланчудай түрү бар. Ошол учурда Апасовдун ичинде андан өткөн алай дүлөй бороон уулуп жаткан. Жүрөгү кабынан чыкчудай согуп, куюп жаткан жаанга карабай унаасынын газын ныгыра басып учуп баратты. Машинасын куруугу токтотуп үйүнө жеткенче сыгып алма суу болуп, үшүгөнүнөн эрини титиреп чыкты. Бут кийимин чечип-чечпей иш бөлмөсүнө энтиге кирип барса, жубайы Альмира каратыштуу күндөлүктү окуп отуруптур. Күйөөсүн көргөндөн кийин көз айнегин столдун үстүнө коюп, колунун манжыларын акырын ушалап: «Бакай Калканович, артыңыздан жуук кубалагандай эмне анчалык аптыгып?» деп какшык аралаш суроолуу карады. Сөзүнүн төркүнүн дароо түшүндү. Эмне кыларын билбей карбаластап калды. Мен эме оңгулуктуу кеп оозуна илинбеди. Кокусунан муну издеп жүрбөңүз, деген Альмира күндөлүктү астейдил сунду. Апасов жалдырама тийген немедей кыймылсыз. Күндөлүктү колуна алганга жарабады. Бакай Апасов, тарых илимдеринин доктору, академик, Кыргызстандагы төбөсү көрүнгөн окумуштуу. Болгондо да дүйнөнү дүрбөлөңгө салган Чыңгыз хандын жеке турмушун изилдеген элимпоз. Анан сиздей окумуштуу десе окумуштуу, интеллигент десе интеллигент жөнөкөй гана үй бүлөлүк маселени аялы менен ачык талкуулаганга эрки жетпей, күндөлүккө күнү түшкөнү таң калыштуу. Же менин деңгээлимде өзүңүздүкүнө жетпейт дедиңизби? Сен туура эмес кабыл алып алдың окшойт. Мындай теманы шашпай, чай үстүндө талкуулайлы. Албетте талкуулайбыз. Ийне жибине чейин жиликтейбиз. Аялы кекейир жылмайды. Сиз тарыхчы эмес, жазуучу болсоңуз куп жарашмак экен. Кайран гана таланткор болуп, жерде тебеленип жатканын карабайсыңбы? Тим эле көркөм чыгарма окугандай таасир алдым. Укмуш. Муну китеп кылып чыгарсачы, айтты койду дебеңиз, заматта бестселлерге айланат. Сонун идея. Байкаштырарсыз. Алмеш, мыскылдаганыңды токтот, өтүнөм. Сакы баарын түшүндүрүп берейинчи? Жок. Анын зарылчылыгы канчалык? Ансыз деле баардыгы алаканга салгандай кашкайып көрүнүп турбайбы? Акылы кыска кемпайларга эле жетпесе, 35 жылдан берки жашообуз сиз үчүн өксүк, жалаң гана арманга жык толгонун айт.
Bal şirin süyübüzden, aruu sezmebizden jaralgan uğlubuz menen kızlarыбызды ıroologon üçün jaratkanga çeksiz şükürçülük keltirip jursam, siz sözüňizde eň baktysız, takdyrdyň aýoosuz korduguna kabulgan biçara sanay turbaýsızby? Maga mümkinçilik beresiňmi dege? Senin aldyňda günöm toğda ekeni ras. Menin dagy oýumdy ugasyňmy je jokby? Kadyryňyz jan bolsun. Sizge dagy kezek jedet. Aga çeýin meni ugasyz. Tak. Gündölükke kanday kızıktary jagtyrsız? Çoğu okubaydyby? Kajeti jok. Uşunça kajetkenden keyin okubay koyuş çoň günüm emespi? Mamilebizdiň gelечegi üçin abdan maňlyly bol. Tak. Kandidatlyk ilimi işin igilikdi jakdagan maksat bugün ötö kuwanyşda. Üýde juw atabız. Men any hiç kimge baykatpay uğurdana karap oturam. İlgerki eski jarat kayradan kuzgoldu. Maksatty kançalyk özüme okşoşturaýyn desem dagı hiç jeri maga okşoboýt. Öňgelbetde men özü takır bölek. Taylaryny tartdyby diýin desem, alarga dile түспül düşünmez. Kiçinesinde baykalbaptır. Her jeti özünçe tütün bulatkandan beri maksat menin uğlum emeyle taap-takır bötön kişi bolup çıga geldi. Jaňlyş şektensem geçir Kuday, mendey жазыксыз pendengde. 2015 ýyldyň 21 sentýabry. Jaratkanga toba keltirgeniňiz durus. Hylaýym geçirsen, kança dagy jazdykdaş jatkan erim emessizbi? Sizge kantyp jamandyk kalamakçymyn? Toktatça. Bakay Abbasov çydabay bakyryp jördi. Senin har bir kewiň jüregimde kanjar menen tilip jatkanyny sezbeýsiňmi? Adam dayasaň bolak içine. Kıykırbaňyz, dedi ayala. Kıykırmak tügül doşuňyzdy beýik çygarganga hakyňyz jok. Jüregiňiz kanjar menen tilinip atsa, menin denem çalyndagan otga kuýkalanyp çydat bilseňiz. Men bütünde ömrümde jaşlygymda arnagan erkek dana görse ömür boýu menden ulumdan gümön sanap, içinen tütöp armanda jaşap gelatypdyr. Men sizge bakt emes, diriýlei tosokty tartulapdyrmyn. Gündölügüm, sen meni jakşy düşünösüň. Bugün tuğlan günümde jakyndarymdyn kurçosunda birgiledim. Maksat üýbülesi menen kızlarym güýö baldarym menen kuttuktap gelip ketişdi. Maksatty görgün saýyn ezelki jaratym kozgula beret. Emi oýlasam maksatka ömrümde ezile düşüp, ulum dep erkiletmepdirmin. Ata katary merimimdi tökmepdirmin. Aldagy maga boý berbeýdi. Çoğuçun sunup turgan. Bugün dagy oşuny baykadym. 3 ýyldan keyin pensiýaga çygam. Jaşym ulgaýyp barat. 2015 ýyldyň 17 oktýabry. Sizdin uşul жазгандарыңызды okugan soň ötkөнгü sarisep salyp analizlep gördüm. Rasyle, sizden maksatka degen atalyk süýü, atalyk bor tolgoo bolbapdyr. Hatygül ömrü maksatty ulum dep kuçagyňyzga kıspapdyrsyz. Munun bary bugün dana bilinip jatpaýby? Emosiýaga jetirenbey demebizde basaly. Aşuu kaldırgandan arta jakşylyk menen ayaktabaydı. Kaydak emosiýa. Ulubuzun ülen arasında men sizlerdi bagam çoğu jaşaýbys degenini estedim. Oşonda siz biröөнүн göýsüň karagıday kartaýa elekpis, jaşlar öz aldynça erkin jaşasyn dep kulagıma kuyup, men аны uluma gün sayın kaytılap jatıp akırında argasından bizden bölünüp tınıştı. Hazır düşündüm. Maksatlı jek görüp ekensiz. Üstüde Kuday karap turbayby. Anda meni kusurratqa. Maksatın жалгыз balası bir kızın etegini karmap atenesin karabay getipdir dep eljür söz kılbayby dekenine karadykpy? Çok. Çırıldap kala berdi. Başında dem alış sayın gelip akwalybyzy surap жүрüşdi. Oşonda any menen süýleşkenge ata kadar köňül burganga jarabapdyrsyz. Munday mamlekisin töpkülügüne anda köňül burapdyrmyn. Geç bolsa da sırdyň tüýünü çeşildi. Dagy bir baragyna öňüleli. Geçe gana gülgünji gidilem. Bugün karılykka moýun sungan çalmyn. Gündölük, sen hiç kimge oğuz açpa. Bul ekөөbüzdün ortabızda saktalsın. Jan dili menen berilip süýgen ayal zаты жалгыз Almira. Almiraga degen sezimim ömür boyu öçpöýdi. Any çyndap süýgenimden oturup kalgan jerinden alıp basa bergem. Hazırgede oýlanam gündölügüm. Almirany güýöýden ajratyp albaganda turmuşum kantmek? Anda jaşoğum takır başkaça bolmak. Mendi ömür boyu azap çekbeyt bilem. 2015 ýyldyň 9 noýabry.
Maka degen süýüňiz dagı dele öçeli eken. Hanyňyz razymyn. Al eme özüňiz жазганday jaýky kanikulda aýylda жүрgönümde ala kaçıp geçişkende dagdyryma moýunsuny oturup kalgam. Nikebis kıyılıp çoğu yaşaganybızga bir aydan aşkan. Meni alıp kettiňiz dep surandym bile. Aradan bir ay ötken. Bir ay. Almira betim basyp eçkire ıylap kirdi. Gözünden buğurçak jaşlar togulanyp atdy. Al gez öttü getdi almış. Ötkendi kozgobayla. Suranam senden. Gündölükti, başkasın, barın teň unutça. Jaşoğuzu jaňy bıraktan baştayla. Eylewaça. Degen Apasov juwayyn kuçaktap sorutkunga öttü. Jakyn jolabaňyz maka? Dedi Almira ja kıldyy agyp jatkan jaşyny arçyp. Men ele uşunday takdyrdy köksep durmamby? Men bir aydan keyin kabarım doğup dostlarımız menen aylybızga gelip çaң salıp sensiz jaşoğum dilesete albayım. Sensiz ömür sürgönçe ölgönüm martyk dep çalınıp çalbarganyňyz kulagymda mına hazır dagı jagyruda. Men bayak Almira emesmin. Men küýösü bar gelinmen desem, bol üýge özüňden galagyň menen kelgen emessiň. Ala kaçıp gelişken, öküýüzüň tunuk mahabatybız bardygyn unutkartat. Bul okýany taptakır bolmaganday hoýubuzdan çygarabys. Hiç gaçan jüregiňdi urutpaýym dep kasam içkensiz. Sizge berilgenimden, katuu süýgenimden, atenemdi, tugandarymdy göz görünü sızdatyp durup sizdi erçip kelebergem. Dur emes kılıptırmın. Jolumdan adaşypdyrmyn. 7 aydan keyin maksat jarık tüýnege geldi. Oğluňyzyň tirilgenini özüm sizge süýünçilegem. Meltey punçukpay tura bergensiz. Guanganyňyz yüzüňizden baýkalgan emes. 3 gün dostlaryňyz menen juup daýynsyz getkensiz. Eçkilikde, ökürtü içkeniňizde birinci jana akyrky jolu görüşüm oşul boldy. Ul görgönüne jetine albaý jatkan go dep jaňlyşypdyrmyn. Güýtüňizge çydabaý içipdirsiz da. Kudaýdy garasaňçy. Bakay Apasov'un argası kurudu. Süýleýtdesile, oğuzana gelgende otay beresin be. Sene köpüz intelligentpiz. Kiçine açoňdy basyp özüňdi garmasaň. Ajagyn katyndardaýdy ullansam dile jaraşmak. Siz eskertkendey madaniyatly emesmizbi? Birok men aýal sat ekenimdi unutpaýla. Jabulu ayak jabulu boydan kalbaşı gerek. Erteňe köpüz klinikaga barabys. Siz dagı akyry çyndykdy bilip göňlüňiz tynçysyn. Oşondoy kantyp bolsun. Men bolgana içimdegini gana gündelikke düşürdüm. Andan tragediya jasabayla. El oksa uyat debeybi. Tragediyany kim jaratdy? Men biçesizbi? Siz. Ömür boyu hiç köptü bolup jaşagança maksatdyn başyny açaly. Eger anyň kany başkanyky bolsa sizge boştondyk. 4 tarabyňyz kybula. Galagan jagyňyzga baryňyz. Hazır dile geçemez. Jaş kızga öýlenip tukumyňyzdy ulaçy bala görüňiz. Jaratgan kasaryňyz jetip egizdep uğuldun jitini iskep kaldyňyz bardyr. Men karşymyn. Hiç kanday narsa tapşyrbaýym. Bugünkü okýany unutabys. Degen Apasov ayalyn ynandyryga ötdi. Söz bütdi, dedi Almira. Erdenkiге derdin ala. Ha basa, gündelikde alıňyz. Toluq okup çykkanga jüregim dapady. Bakay Apasov şalday bile oturup kaldı. Gündelikke işinbedi öyle. Ana bolgonda da mentip juwaýy tabalary öç oktaza düşüne girbepdir. Almiranyň aýtkanyndan gaýtpagan öçürlük var. Analiz tapşyrtmaýynça jany jaý albaýdy. Golumdagy kara tıştuu gündelikke göz çaptyrdy. Suwurmaga salyp solaýyn dep oýlap gaýra aýnada. Gündeligin barakday başlady. 9 ýyl ilgeri jakdagan Çyngysxandyn jeke jakşoosy üý bilesi turaluu ilimi işimde karap çykdym. Dünýäni galaýmanga salgan Çyngysxan mendeyle biçara pende bolupdyr. Maga okşop aldagy güýütkö batypdyr. Gaýran Çyngysxan. Süýүү sezimi any kanday azapga salsa, meni dagı oşondoy kalçabady. Anyň armany tunuly joçu, menin armanym maksat. Çyngysxan kızykday kişi eken, joçudan bölek uğuldary tursa, ançalyk emni arman kılgany taň galyşdy. Amaga jaratkan uğuldan taýyr aýtmady. Kızlar menen katar jok degende bir bala görgönümde maksatyn tarjymaly gömsköde kalmakdyr. 2015-nji ýyldyň 9-njy dekabry. Apasowdyň güýgönünçe bar. Maksattan keyin 5 kızı töröldi. Ulam keyinkisi uğul bolar degen ilgeri ümitke jetelenip jürüp,
жылдар зымыра ұшты. 5 қыздан кейін дағы күтішкөніне қарабай үміттері ақтылған жоқ. Уақыт орнынан жылған сайын артыман тұқым қалтырбай өтөмбі деген сарсана жүрегін езгені күчеді. Анысын күнделікке мұндайча төгіптір. Мақсат ұлым болбоса демек, туяқсыз өтім. Ата бабамдың тұқымы менден кейін үзілөбі. Эчер суым түгені баратқан сейді. Көз жұмсам кем маға топырақ сылады. Кем? Аны ойлығында өзегім өрттеніп баратпайбы. Қайсы айыбым үшін Құдайдың қарына қалдым мен. Неке жаңыртсам ба? Бұл құры қиял. Төрінен көрі жақын қалған кішіге кім тимек дейсің? Аны үстіне Альмираны, қыздарымды таштап кете албайым. 2015 жылдың 17 декабры. Башын тумандатқан ойғы беріліп кеткен Бақай Апасов ачу шыққан телефондың үнінен улам араң есін жейді. Алло, деді телефонның арқы жағында қойын. Бақай Қалқанович, тардыңыз ба? Мен мұрдағы студентіңіз. Да. Апасов алғаш тануай бүшіркөп, анан барып естеді. Қарманбек Сатаровсың ба? Дал өзі. Сатаровтың үні қуанышты шықты. Өткенде Чыңғысхандың тун уулу жоочу турасында сүйлөшпөдүк беле? Анан? Ошондон кийин Чыңгысхан күндүзү оюмдан, түнү түшүмдөн кетпей туруп алды. Атүгүл түшүмө кирип, мага арыз муңун айтып атыптыр. Жыйынтыгында чаканаң эме жаздым. Электрондук поштаңызга жөнөтөйүн, бир сыйра карап бербейсиз бе? Бакай Апасовдун дагы кызыгуу сойгонду. Аңгемени окугусу келди. Макул, ушул поштага жөнөт, деп электрондук дарегин айтты. Жарайт. Агай, кошумчаңыз же сунуштарыңыз болсо байланышалы, Креслосуна отурган Бакай Апасов ноутбугун жандырды. Электрондук поштасына Карманбек Сатаровдун каты файл түрүндө келиптир. Файлды ачып, аңгемени окууга киришти. Адам жарык дүйнөгө жалгыз келет. Сабары карганда жарык дүйнөдөн жалгыз кетет. Жакасы бөлөктүн жаны бөлөк деп бекеринен айтылбаган тура. Чыңгысхан төшөктө жатып калгандан бери башына түшкөн жалгыздыкты сезди. Сезди да ичинен түтөп кетти. Баарынан көргөн кордугу бул болду. Турайын дейт, тура албайт. Отурайын дейт, отура албайт. Кыймылдаса эле жаны чыгып кетчүдөй сыздатуу ооруйт. Бала кездеги ак достору көздөн учат. Акыл кошчу кеңешчисине айланган байбичеси Борта алыста. Ичиндеги кара бугучкы чамайектешип отурар ишенимдүү кишилеринин бири да жок, коколоюп баш эле калыптыр. Кан суудай аккан айгыштарда жандап, эчен кырсыктардан байкатпастан арачалаган колдоочусу Көкжал Карышкырдагы көптөн бери дайынсыз. Кабарын билдирбей кетти кысталактыкка. Ажал адамдын артынан кубалайт. Мен ага жеткирбей жүрүп отурам. Мен ажалды эрмектейм. Аны менен түлкү куумай ойношам, дечү Чыңгысхан. Анысы түккө турбаган нерсе болгонун өлүм төшөгүндө жаткан кезинде аргасыдан минтип моюнда отурат. Өлүм периштеси көрсө, азилдешпей эле пендесин алдынан кучакча тосуп алып, адам менен бетме бет кездешет экен. Анаке, өмүрү күлүк аркымак сымал алып учуп барат өлүмүн карай. Аны токтотууга Чыңгысханда дарман жок. Чыңгысхан өзүн Көкө теңирдин жердеги жападан жалгыз өкүлүмүн деп ааламга жарсалган. Канга ширилген кылычы, терүү жанда кездешпеген залимдиги түмөндөгөн колу менен дүйнөнү бүтүндөй ээлеп алууну көксөгөн. Дүйнө жүзүнө кожоюндук кылам деген. Ал бул жарыкчылыкка 7 мертебе жаралса да, аткарылгыс куру кыял бойдон калды. О, Чыңгысхан, канаке сенин күч кубатың. Канаке сенин ааламга кожоюндук кылмагың дейт, ичинен сызып. Баягы оозунан жалын чачырап, ааламдын ээси болчу дымагы көч Чыңгысхандын денесинен каруу качып, эти шылынып олпурлуу бою чөгүп, катардагы бейчара алсыз чалдын кейпин кийген. Эми ал мурдагыдай адамдын кожоюну боло албайт. Жада калса өзүнө өзү эмес, өзүнүн денесине өзү эмес. Атасынын кунун кууган өч алуудан башталган кандуу сапар бүтүндөй улутту тукум курут кылуу, тынч жаткан жерде дүрбөлөңгө салуу менен коштолду. Эми ал кес кайрылып келбейт. Бүттү, баары бүттү.
Чыңгысхан болгону канчалаган аял заты менен махабат түнүнө чөмүлдү. Сулуулугунан асмандагы жылдыздар уясына кирип кетчүдөй болгон эчен деген сулууларды ысык кучагында балыктай туйлатты. Алардын бирөөсү дагы асырчанды эмес. Дөшөктө тура албай жатып байбичесин сагынганын, аны гана жан дили менен сүйөрүн билди. Борте жубайы гана эмес, жашоосундагы негизги кеңешчиси, Чыңгысхандын ийгилигинин тең шериги болчу. Муну ал эч кимге айтпаганы менен дилинде түшүнчү. Бортени жогору балачу, ага өзгөчө мамиле жасаар эле. Биринчи жолу аял затынын жыпар жытын назик кылыгын Борте аркылуу таткан. Аны менен алгачкы махабат түнүн эгерим эсинен чыкпачудай кылып өткөргөн. Бортенин жумуру саны, аппак денеси, эркек аттуунун эрини түгүл, колу тиелек тикчийген мамагы, аңкыган жыпар жыты бала Темучинди азга дендароо кылган. Өмүрү аял затын энеден туума жылаңач көрбөгөн, аял затынын даамын татылек кылмурутчан жигит үчүн бул өзүнчө ажайып көрүнүш эмей эмне? Кыз көрбөгөн неме алгач жанталаша өбүшүп, көрүнгөн жерин аймалап, жаш келинчегин кыйла убарага салды. Өбүшүп жытташкандан бөлөк эмне кылаарын билбеген маңыроо неме жаратылыш ыроологон жапайы аң сезимдин артынан ээрчип, экөө көпкө алышкан. Ичинде бир сыйкыр күч улкунуп сыртка чыга албай жаткандай, денеси от менен жалынга айланып, муздудай эритип жиберчүдөй абалга тушкан. Бортенин назик онтулгону, жалынып чалбырганы айлуу түндү жаңыртып, көркүнө чыгарып, алан сайын Темучиндин күчү ашып ташып, бир убакта Борте түйүнчөктөй түйүлүп баратып, дем жетпегендей оозу көгөрүп, эриндери титиреп барып, апа деп кыйкырып, анан денеси жазылгансыган. Ошол учурда Темучин денесинен баягы улкунуп жулкунган жапайы күч алуулонгон от жалын менен кошо бөркөлүк чыгып кеткенин сезген. Өмүрүндө алгачкы ирет бөтөнчө жагымдуу кумарга батып, шалдырап жатып калган. Өзгөчө керемет жыт мурдун өрдөп, денесин балкыткан. Кудум бейиштин жытындай жыт эле ал. Андан кийинкиси жеңил болду. Азга эсалган жуптар бири-бирин наздуу карай, наздуу көз караш кайрадан ышкысын ойготуп, делебени козгоп, денени дүргүтүп, түнү бою чалыкканча махабат көлүнө чөмүлүшкөн. Кийин канчалаган аял заты менен таң атырды, канчалаган сулуулардын этегин ачты. Бирок Борте менен болгон алгачкы түндөгүдөй ырахатты эч кимисинен татпаптыр. Ошо түндөгүдөй бөтөнчө жыт экинчи мурдун өрдөбөдү. Ал бир керемет, өмүрдө бир гана келүүчү ажайып түн тура. Алышып атып чарчаган Темучин келинчегинин белине жеткен кара чачынан сылап, тагдырдын ыроологон белегине ичинен чексиз ыраазы болчу. Ал кезде дүйнөнү багындырыш кайда, көрө окаттын камын ойлоп, апасын, бир туугандарын кор кылбай багуу гана максаты турган. Өмүр бою сенин жүрөгүң болгонго даярмын. Борте моймолжуган кумарлуу көзүн бакырайтып, жаш күйөөсүнүн ийнине башын жүлөдү. Мен сени алгач көргөндө эле жактырып, сага өзүмдү түбөлүккө арнагам. Келинчегинин сөзү Темучиндин ичин элжиретпей коймокпу. Бортенин ысык эрининен назик соруп, мен дагы өзүмдү өзүңө арнадым, деп кулагына шыбыраган. Борте, бир нерсени сурайын, ачык жообуң керек, деген анан. Сенден жашырчу сырым барбы? Деген келинчеги Темучиндин алкымын шу эткизе жыттап. Менин эмнемди өзгөчө жактырасың? 9 жашыңда атаңдар мага куда түшүп келишкен. Ошондо сенин жоодураган баюу боорукерликке ширилишкен кара көзүң жүрөгүмө чок салган. Темучин, мен сенин көзүңө ашык болгом, деген Борте кылыктана. Өгүнү жоого аттанаардын алдында Чыңгысхан байбичеси менен өткөн кеткенди эскерип, кыйлага чейин сүйлөшүп жатышты. Ушул түн оюна түшкөнүнөн сураган. Борте, менин көздөрүм сендеги сүйүү ышкысын ойготкон эмеспи? Андан бери эчен заман ошту. Менин көздөрүм өзгөрүлдүбү? Самга унчукпай туруп,
анан ооз ачкан байбичесинин жообу мындай болду. Sen anda ağlamdan iyisi Çыңгызхан эмес, бала Темучин элең. Темучиндин таржымалы бөлөк, Чыңгызхандын таржымалы башка. Sen bir ömürde эки адамдын тагдырын баштан кечирген адамсың. Колуң канга малынды, көзүң канга боюлду. Көзүң канга тойбойт сенин. Мен көргөн Темучин бала бойдон өлгөн. Анын денесине Чыңгызхан кирип алган. Өзүң өзгөрдүң, көзүң өзгөрдү. Бийлик коён жүрөк коркокторду жактырбайт. Бийлик алсыздарды колдобойт. Бийлик күчтүүнүн күчтүүсүн гана жактайт. Эгер алсыз болсоң, сени күчтүүлөр келип сындырат. Же ал, же сен өлөсүң. Ар дайым күчтүү болушуң керек. Баштадыңбы, коркпа. Корксоң баштаба. Чыңгызхан ушундай эреженин негизинде жашады. Туруктуулугу, калыстыгы, көк жалдыгынын аркасында ат үстүндө дүйнөнүн жарымын багындырды. Эми аны ажал тооруп, ажал мойнунан ныгырып, чөгөлөткөнү турат. Тагдырга мойын сунбаска аркасы жок. Каардуу Чыңгызхан бала Темучиндин байоо дүйнөсүнө кайтып барууну эңседи. Балалыгы өткөн, кермек шыбак жыттанган, катуу шамалда топурагы асманга учкан айылы, түркүн түстүү гүлдөргө оронгон ажайып тоолор көзүнөн учуп жатты. Кыштын кычыраган жилдесинде ар жеринин жамаачыланган чатырында апасы, инилери менен көк муштумдай болуп үшүп өткөргөн күндөрүн сагынды. Ачкалыктын айынан жалаң чөп чардын тамырынан өзөк жалгап, эптеп карды кампайган ыраасы болгон учуру көздөн учту. Алаш албырт жазга аман жеткендерине маңдайы жарыла кубанып, дарыяда инилери менен балык уулаган бактылуу күндөрүн эстеди. Ал айтканга жомок, жорутканга жакшы түш сымал өткөн өмүрдүн ырыстуу көз ирмемдери экен. Көзүн жумуп кыялданса, көз алдына тартылат. Көзүн ачса, хан чатырда жалгыз өзүнөн башка тирүү жан жок. Чыңгызхан көзүн ачкандан, бактылуу көз ирмемдерин качырып алуудан коркуп, көзүн бекем жумуп, өзү менен өзү алышып жатты. Азыр жанында байбичеси болгондо ага ушуга чейин жүрөгүн өйүп келген күмөн саноосун, арманын төгүлөп чачылып айтып бермек. Айта албайт эми, айта албайт. Заматта өткүндөй шатырата төгүп, заматта кайра бажырая күлүп жиберген жайлоонун күнүндөй ал кез артта калды. Өкүнгөн менен кайтып келбейт ал учур. Кайтып келбейт. Буртесин тирүү көрбөйт. Бир уурунун жигиттери кошуна айылдан тоз тополоңун чыгарган жоокерчилик заман. Ал кезде колго түшкөн кыз келиндер олжого кетери кадыресе көрүнүшкө айланган. Коңшу айылда жылкы тийип жүргөндө айылын меркиттер чаап, баш кошконуна айланбай, ысыгы, кызыгы тарай элек келинчегин уурдап кетишиптир. Бир жагы өзөктү өрттөгөн намыс, бир чети жалындаган сүйүүнүн күйүтү Темучинди жөн жаткырган эмес. 2-3 айдын аралыгында кан досу Жамухинин көмөгү менен кол курап, меркиттердин чеңгелинен буртесин бошотуп алган. Ал кезде бурте меркиттердин биринин жубайы болуп калган эле. Кийин жоочу төрөлдү. Аны өзүнүн уулу деп жарыялаганы менен жүрөгүнүн түпкүрүндөгү күмөн саноо өчкөн жок. Жоочунун келбетин, мүнөзүн, кылык жоругун канчалык өзүнө окшоштурайын десе да, такыр коошпой туруп алды. Бет маңдайында кан жанынан жаралган баласы эмес, меркиттердин биринин каны дүркүп тургандай сезиле берчү. Жоочу дагы атасына боор бере албай, өзүнөн өзү эле корунуп жүдөй берер эле. Сыртынан жоочуну уулу катар көргөнү менен Назиленде ага ишенбей шек санаганын таштабады. Мураскерликке салт боюнча жоочун эмес, ортончу уулу Угедейди тандаганы ошондон. Өткөн күндөрү көз алдынан чууруп өтүп бараткан Чыңгызхан оң капталына секин оодарылды. Кечке жата бергенге көчүгү жууруп, кашайгырдыкы жара басып баратыптыр. Ойна бир нерсе келгенде эшик кайтарган сакчысын чакырды. Угедей каякта? Кошунду кыдырып жүргөн? Айт батыраак келсин. Сакчыга буйра сүйлөдү. Чыңгызхан кайрадан жалгыз. Жүрөгүн эзген сасы кой мээсин жеп атат. Чөнтөгүнө колун салып, турган экен, деп
Азға болса дағы санасы тынчығансы да. Баласы көпкө күттірбеді. Чурқап келгенге ентігіп алыптыр. Чақырып тұрсыз ата? Чақырдым. Қолдың абалы қандай? Алдыдағы чабуылға даярбыз. Мұның жақшы екен. Берегірек жақын, жаныма кел. Саға ғана чүгебім бар. Қытайды толық елеу мақсатында Қытайдың батыш тарауында жүреміз. Құтырған Таңғұт хандығын екінші рет бағындырарымызға аз қалды. Тілекке қаршы ал кезде менің денем жансыз болар. Ата, сіз айғасыз. Дүйненің мықты даргерлері жолда келатшат. Сөзімді жыра тартпай оқ. Мен ичер суым түгініп баратады. Көке тәңірдің астына барчу уақыт жақындады. Асманда жалғыз болбайым. Атам, апам бар. Ағаң жоочу бар. Таңғұттардың туысын қайрадан мынау қолымменен түшірсем деп қиялданшымын. Мақсатыма жетпей қалдым. Чыңғысхан қыжырдана оптылып орнынан қозғалды. Тұрғанға дарманы жетпеді. Менің жаным денемен бөлініп шыққан кештің ертесі қолды өзің баштап чабуылға кіресің, деді сөзін улап. Таңғұттарды басқанға чейін менің өлімім туралы тирүү жан білбеш абзел. Жеңішке жеткенден кейін ғана жалпыға қабарлайсың. Мекен өзге чабарман жөнөтөсүң. Үгедей, эми акыркы керезимди айтайын. Силер Таңғұт хандығын талқылап, Қытайды толық елегенде менің жаным көкте болот. Ошондо улум жакшылап кулак салган. Көптөн бери төшөктө жата берип денем сасып кетмей болду. Өзүң жалгыз денемди жакшылап жуу. Алгач чөнтөгүмдөгү тоголок буюмду өзүнчө бөлүп ал. Кайра ушу азыр турган кийимимди түгөл кийгизесиң да эл көрбөгөн жерге жүктөп бар. Жерди таза шыпырып, жалаң куураган арчаларды чогултуп, ортосуна жасатымды жайгаштыр. Анан өрт кой. Сөөгүм толук өрттөнсүн. Денемдин күлү гана калсын. Ата, күлүмдү, анан жанагы айткан буюмду чогуу бир идишке сал. Биздин кичи мекенибизге кайтып барганда Бурхан халдун тоосун этиктеп дарыяга эмеспи? Анын нугун ээрчип 2 күн тынбай бастырсаң, 3 дарыянын кошулган жерине туш болосуң. Идиштеги күлдү сууга акырын төгүп, береги катуу затты көзүңдү жумуп туруп ыргыт. Кайсы жерге түшкөнүн көрбөгөн. Кантип андайга дитим барат ата? Угедей жалууруй тиктеди. Бул менин акыркы керезим. Сага бекем ишенгенимден табыштадым. Тур, жана, жолуң ачылсын. Сиздин сөөгүңүздү элибиз сурабай койбойт да. Када салт менен акыркы сапарга узатууну талап кылышат. Анда кандай арга табам? Менин жүзүмдү эч ким көрбөсүн деп атам керез калтырган дейсиң. Ортума мага дене түзүлүшү окшош жоокердин биринин жасатын пайдалан. Анын сөөгүн Бурхан халдундун этегиндеги жайык жерге көмөсүң. Мырза билинбей калыш үчүн үстүмөн 1000 атчанды бастыр. Эли шеңгидей болсун. Айтканыңыз аткарылат. Дагы бир суолум бар. Сура. Эмнеге денеңизди өрттөөнү буйруп атасыз? Ушуну сураарыңды сезгем. Ондогон кылым суулар тынбай агат. Суу бар жерде өмүр токтобойт. Жер эне жашоосун улантат. Суу жамгырдын тамчысы болуп жерге түшөт. Булак болуп жердин түбүнөн сызылып чыгат. Булак дарыяга, дарыя көлгө, деңизге, океанга куюлуп түшөт. Жердеги суу бууланып, көк асманга көтөрүлөт. Ал кайра жамгыр болуп жерге төгүлөт. Ал эми менин күлүм ошол суу менен кылымдан кылымга токтобой аксын. Мен өлгөндө душмандарым көрүмдү издейт. Таап алышса сөөгүмдү тытып, жегенден кайра тартышпайт. Эчен деген кылымдар өткөндөн кийин урпактарым мүрзөмдү изилдешет. Эгер керезимди кынтыксыз аткарсаң, менин жайым түбөлүккө ачылбаган сыр бойдон сакталат. Түшүндүм ата. Калдайган империянын мындан аркы тагдыры өзүңдүн колуңда. Экөөбүз коштошпойбуз. Мезгили келгенде көктөн кезгебиз. Улуна акыркы керезин айтканына көңүлү тынчыган Чыңгысхан оң жамбашынан кайра сол жамбашына аударылды.
Чөнтөгүндөгү томпойгон нерсе сөөгүнө катуу тийди. Какый деп онтуп жиберди. Жодон далай жаракат алганда жаным оорубаган көргүлүктүү ушу сакадай таштан көрмөк болдум. Жаныракта уулуна ачык айтпай катуу зат деген ушул кичинекей таш эле. Ал атасынан калган таберик. Бортеге сырга салгына баратканда жолдон атасы негедир өлөөрүн туйгандай Темучин менен чоң кишидей маселеттешкен. Күн жаңыдан уясына батып бараткан болчу. Атасы ачыла сүйлөп, көп нерседен кеп салган. Бала экен, атасынын сөзүнө чейин көңүл бурбаптыр. Ташка байланышкан аманатына маани бергендиктен аны өмүр бою бекем сактады. Балам, деген атасы, турмушта ар кыл күтүлбөстүктөргө кезигесиң. Эч кимге толук ишеним артпа. Сырыңды, өксөгөңдү, арманыңды адамдарга айта бербегин. Адамдан өткөн мээримдүү, адамдан өткөн мыкаачы, адамдан өткөн чыккынчы саткын болбойт. Киши баласында тил бар, бирде болбосо бирде тили кычышып сайрап жибериши ыктымал. Адам болгондон кийин ичиндеги бугуңду бирөө менен бөлүшүп чыгарып алгың келет. Ошондой учурда мына бу таш менен сүйлөшүп жүр. Таш сөзүңдү угат, тилин тапсаң сени менен сырдашат. Бир артыкчылыгы сенин кебиңди эч кимге ташып барбайт. Ошол үчүн таш аталат. Атасынан калган ташты кайсы жерде жүрбөсүн жанынан чыгарбайт. Чыңгызхан деле пенде го. Ичи бук болгондо таш менен сүйлөшүп жеңилдей болот. Азыр дагы ташты аяр сыйпалап сөз баштады. Баарын уктуңбу? Деди ташка кайрылып. Көптөн бери сүйлөшкөнгө чолообуз тийбеди. Мен го укканын уктум. Ал эми уулуң таңгуттардын таш талканын чыгарганга чейин менин өлгөнүмдү тирүү жан билбесин дегениңден кийингилерин түшүнбөй калбадыбы? Эмне үчүн? Чыңгызхан чочуп кетти. Ошол сөздү айтып баратып, булдуруктап тилден калдың. Кандайча? Үгедей баарын уккандыктан суроо узатып жатты го. Тилден калганыңды жада калса өзүң байкабадың. Балаң менен оюңда сүйлөшүп аттың. Сени мененчи? Сен экөөбүз бала кезиңден бери үн сөзсүз барлашып келатабыз. Сени мендей түшүнгөн бул жарыкчылыкта башка зат жок. Жада калса Борте дагы мейчелик сени билбейт чыгар. Аның туура. Чыңгызхан чатырдын ичин сыдыра карады. Эми накта жалгыз кылганын, эшик сакчысын аалам жаңыртып кыйкырса да чакыра албасын, Угедей менен кайрадан сүйлөшө албасына көзү жетти. Акыркы керезин баласына толук жеткире албай, тили байланып калганына ичи өрт каптагандай жалындап чыкты. Өлүм төшөгү аны биротолук кучагына кысып баратты. Унчукпай калдың да, деди таш Чыңгызхандын оюн бөлүп. Керезим канчалык аткарылат деп бушайманмын. Камтама болбо. Алдыңкы 1000 жылдыкта сенин жайыңды эч ким таппайт. Кантип? Аны сен кайдан билесиң? Чыңгызхан таңкала сурады. Билем, билгеним үчүн ташмын, деди ал. Сенин эмнеликтен сөөгүңдүн өрттөлүшүн каалаганыңдын чыныгы себеби мага белгилүү. Аны Угедейге эмнеге айтпаганың дагы маалым. Сен менин оюмду окуйт эмессиң бе? Чыңгызхан макул болгонсуда. Оюңду окуйм, табиятың алаканга салгандай көрүнүп турат. Сен мындан аркы тарыхта түйүнү чечилге сыр бойдон калууну көздөгөндөн сырткары өзүңдү өзүң жазалайын дедиң. Ырас, өзүмдү тирүүмдө жазалашым зарыл. Бир аздан кийин көкө теңирдин астына тизелеп барам. Капилеттен аттан кулап, өлүм алдында жатканга чейин жоочуну жашыруун буйрук берип уулантырып өлтүрттүм. Эмнеге мындай кадамга барганымды туйгандырсың? Жоочу сенин өмүрүңдөгү шек санооң, эң чоң арманың айланды, деди таш күңгүрөнүп. Жоочу кан жаныңан жаралган уулуң же уулуң эмес экенин анык билбей арманда кетип баратасың. Анын айынан бийлигиңди агыра көрбөй, Угедейди мураскерликке тандадың. Агыды ыраазы болбой, кийин бийликти талашпасын деп уу берип өлтүрттүң. Мунуңа да кошулам. Андай кадамга барганга аргасыз болчумун.
Joçu akırkı meskilde buyrugumda atkarbay moyun tolkoy başladı. Özünden getdi, jaştık kıldı. Baharına özü künölü. Anda kaygırışına emne sebep? Joçunu ulandırtıp, canın alkanğa ökünböym. Bul menin imperiyanın geleceğine görgönü kamam. Ölüp baratıp da biligindi eçkiminin bölüşküm gelbedi de beysin bir jaşırbay. Ova, bolganda dağı öz oğlum ekendigi büdömük bolgan joçu menen biligimde alamdağı koca oyundugumdu bölüş albaydıram. Andan dağı men tüptögön imperiyanın denesinde menin kanım jügürgön urpaktarım gana ulaşı gerek. Sen atаңдын azabын tartkanыңды bilesin be? Kantep? Uağında ataң Esugey apаңды nikeleşken küyösünden tartıp algan. Üstündögi kiyiminen bölök nersesi jok çiledi oğlunun qaytıra albaganına öküttö kalganının kesepetinden ömür boyu üylönböy jarıkçılıktan ağı ötkön. Jaratkan özü kalыс zat, ataңdın bir kezdegi kılığına jo çarklı senden joğun aldı. Urpaktarım keyin menin azabımdı tartabı. Hiç bir nerse cazasız kalbaydı. Oh köketenger zortun artık kortura. Beyliğine jaraşa azaptı koşa bergen ekensin. Beylikten artı geyiş bolorun bilgende ömür gerpeninde jönököç oldu tandamakman. Hatting boktuyna, hatting çoktuyna. Çingizхан ontup jiberdi. Dünönü bağındıram dep жүрүp, байкабастан урпактарына кылымдарга өчпөс балейни башына үйүп салыптыр. Оңдогонго болбойт эме. Кечикти. Кечкирди акыл. Ортодо саамга тымтырстык орноду. Бир убакта таш суроосун кайрадан кайтылады. Анда эмнеге кайгырып атасың? Чыңгызхан оор улутунуп алды. Акыркы деми калганын, жаны алкымына жетип, мына чыкканы калганын туйду. Muğun жүнü boşap, gözüne ısık jaş tegelenip, anısın harçıganга darmanı jetpey, taşka akırgı sözlerini şaşıla aytıp jattı. Mına gök asmanga uçup baratam, gökö tengriге baratam. Joçunun qarağını çaldıkkan seyt. Taş. Hay egerde, Joçu gözümdün kanımdan jarılgan oğlum bolsaçı. Men ömür boyu жаңылып жүрген bolsamçı. Özümden oğlumdu, özüm ömür boyu kıynap, ömür boyu azap çektirgen bolsamçı. Menin armanım. Bar güçüңdü jeyi, esine gel Çingizхан. Sözüңdün akırına çık. Alım kurup baratat. Çingizхан'ın tili kürmögü araң jırады. Ölüm ağı eken, ajal menden güçtü eken. Janarakta menen jayımdan sırrı aldыңkı meň jıldıkta açılbayt dedin. Eger bilsen yaşırbaçı, çoğuçu menin oğlum bıçı, oğlum emez mi? Kızık ile adamsın. Çoğuçunun tabiği atası jaratkanга gana malım. Dağdırdın jandırmağın arka düynöge barganda da çeçe albassın. Armanın bu turmuşuңda gana emes, tegi jaşoğuңda da koştup jüret. Bul senin juusa öçküs, kuusa getkes tüölüktü armanın. Taştın sözleri bir de kulağına ilinse bir derinbey, Çingizхандын көзü koyulanıp süzülüp barattı. Eki adam eki jagынан koştup baratkanday, tünörgön asmandı gözдөй alıp uçup barat. Jandan çıgışı oňoý beken. Kolundağı taştı mıjıga karmap, soňky ret katu kıykırdı. Joçu. Başkı sakçı koyu tündü jaňyrty çykkan ündön selt edip, han çatırıga çurkap kirdi. Çingizхандын közü koyulangandan koyulanıp, sakçıga bir nersen aytkysy gelgendey oğuzun kıvratkan menen anısынан maynap çıkpay, gözü köktü tiktep, janatan beri çıka albay jatkan ısık tamçı jağı kıldıy sıygalanıp, jağı bir jağını kıyşayıp bir vakta sol kolu şalak edip, toğuluk bir nerse jerge top ede kulap, bosoğunu karay tumulanıp ketdi. Karbalastağın sakçı karangıda anı ele salbadı. Çuruk kap girivele Çingizхандын bilegin karmadı. Damırı bölük dep jay soğup, akırındap kağışı toktodu. Çingizхандын oň közü jumulup, sol közü açılıp, ısık jaştın şorunun izi kalgan boydan janı üzüldü. Mınçalık koz düýne, mınçalık keremet ağlam.
Muну bilgende jerde atamdın kunun ku öçün alam debey, alamdın kojoyunu bolam debey. Uşul ajayip dünyöge dayardık görmekmen. Çıngız Han gökke uçup baratıp aldından çıkkan keremet sululukka karegi toyboy uşun etip süylönüp jattı. Özü sımal jaynagan kişiler asmanda uçup жүрүптür. Алардын arasынан argımagın alkınta çağ baratkan joçunu gördü. Süyüngönnөн kıykırıp, muğun cünü boşap, borkura uylap jüberdi. Ulum, dedi Çıngız Han. Ata, dedi joçu. Geçir meni, dedi Çıngız Han. Meni geçiriңiz, dedi joçu. Bor bervey, boyga jetkeni sizge karşı çıkkanıma ökünüp duram ata. Görse anın bari jongana tirүүлüktөгү bara keçilik eken. Tük garsı bakan nerseken anın bari. Joçu, dedi Çıngız Han. Dürülükte seni boğurmak salvadım. Sağa merimimdi tök almadım. Mına senin aldın tamam. Kandayca salayım desen yer gözünde. Geçirsen kana bolğana. Tüvelükte dünyanın mınçalık acayip ekenin bilgende teskerisince sizden özüm u verip öldürdünüz dep surana dilim. Men barın geçirdim. Hiç kimge gek saktabayım. Siz de geçirdim. Siz de beni geçiriңiz. Geçiriңiz ata. Senin uğlum ekeningin şek sanap ömür boyu seni apаңды barıڭarda asapqa saldım. Armanımdı böktörtünüp geletam. Men senin ataң bekemmen be? Gökö Teňirden suradың mı? Gökö Teňir mınday nerse aytılbayt dedi. Anı tüvelüktü sır dedi. Surasaňız sizge jandırmagın çeçek çıgar. Anın manesi çok ulum. Surabayım. Andan göre gelçi canıma. Kucaklayınca. Boruma kısa kucaklayınca. Bala kezdeki de yarı uçatından cıttayınca. Ergileteyince. Sen de mağa ata kelep kumarımdı kandırça. Sakındım oğlum. Sakındım. Kıynaldım balam. Seni daha kıynadım. Kıynadın balam kıynadın. Joçu atasına boyun taşladı. Çıngız Han uğlun kucaktağını aldığa jütkündü. Balası koluna ilinbedi, kucağına tolbodu. Kolgu lingiz eleseken avada kalkıp jürgön eles turdu altında. Sölögöt eken al, bolgunu bir sölögöt eken. Jalgan düýnüde estegen zayın köңülün orutkan armanı gök asmanda dağı Çıngız Han'ın altından oturulay çıktı. Bakay Abbasov terezeden sırtты qaradı. Janele alay dülöy düşüp jatkan aylana eş nerse bolbogondoy asman çayıttay açılıp gün jelesi uyasına kızarıp batıp baratıptır. Gündölükті koluna alıp akırkı barağına bir nerselerdi çimiredi. Gündölігім, ekөөбүз koştoşuğa wagt jetipdir. Erteň seni örtдөйüm. Aldın ala geçirim surayım. Armandın baары juulup ketsin dedim. Tirүүлükte baарын kayradan başlaganга mümkünçülük bolorun bildim. Jaşoomdun jaňy barağı açılsın. Gündölük, sahı razımın. Sen sırdı bekem saktadyň. Günö özümde. Mından arı baарын içime saktayım. Kudaydın aldına barganda gana içimdegini ağa aytam. Jalgan düýnüde özüme özüm sırdaş, çyn düýnüde jaratkan özüm muňdaşym bolsun. Koş Gündölігім, koş. Bu jarykçylykta tirүү jürgenine şükürçülük keltirgen Bakay Abbasov öşküründü. Çıngız Han'dı ayap ketdi. Söýgü çaq gülge aylanyp Satarovdun çygarmacysynda süretdelgönдөй, kılımdan kılımga suuga koşulup agyp keletkan Çıngız Han'dın gülün oylogan Abbasovdun suusaganынан taňdaýy kurgap çykdy. Jelim bötölködögi suudan şimirdi, suunun şirindegen jaşoonun tattuluğun sezdi. Tili bal damdanyp çykdy. Negedir manaýy açıldı. Ydagysy geldi. Dualda ilinip turgan komuzda alıp kıňylda urdagansıda. Göňüli aly uçat. Juway menen süýleşүүnü kalady. Jaş kezindegidey sırdaşkysy geldi. Jalyndagan jaşlygyna saýakatdagysy geldi. Aly oýundan kaýtdy. Almiranyň göňülün kaýradan jөгөрbeýin dedi. Anan Karmanbek Satarov testedi. Telefonundan nomrun terip, anın angemes turalı pikirin bildirip koyun dedi. Agay, bat okup çıgıptırsızdı go? Okudum, çakan angeme oluptur. Dağı bir sıra redaksiyalaysın ba? Halbette, Bakay Kalkanoviç. Çıngız Han'ın armanın çıkarmağa aylantuğunun sebebini bilsem bulağı.
Siz менен ушул темада сүйлөшкөнүм көбүрөөк таасирин тийгиздөгүнөт. Анда сыскары жерде шагам башынан кечирген окуясын айтып берди. Кандай окуя болду экен? Ал жаш кезинде бир кызга ашык болуптур. Бири-бирин катуу сүйүшүп, эрди катындай жашап алышыптыр. Жакы каникулда кыз айылга кеткен бойдон кайрылып келбептир. Кызды кошунасы ала качып кеткенин кийинчерээк билдим дейт. Бирок кыздын артынан издеп барбаптыр. Кыз деле мени алып кет деп кайрылбаптыр. Арадан 40 жыл өткөндөн кийин жерде шагам эски сүйүүсүнө кокусунан жолугуп калбайбы? Анын жолдошу каза тапканына көп болуптур. Тагдырдын тамашасыбы? Улуусу эгиз кыздардын чыныгы атасы жердешим экен да. Аны аял өзү айтыптыр. Бечара күйөөм кыздарынан шектенген жок. Кыздарым дагы атасын өзгөчө жакшы көрүшчү. Аларга сен тууралуу айтыштын эме зарылчылыгы жок деп коет дейт. Ошондон бери жердешим кайгынын кучагында, күйүүтүн ичимдиктен чыгарып жүрөт. 3 уулу бар. Кыздуу болсом деп суусап жүрүп, убактысынан эрте картайып кеткен. Сиздин жоочу тууралуу баяныңыз жерде шагамдын башынан өткөргөн окуясы эргүүмдү ойготуп, анки менин жазылышына түрткү берди окшойт. Баяның кызыктуу экен, деди Аппасов. Кийинкиде сага бирөөнүн таржымалын айтып берем. Чыгармачылыгыңа пайдасы тийип калаттыр. Жакшы болмок. Качан жолугалы? Келаткан жекшембиге пландайлы. Макулдаштык агай. Кезиккенче саламатта туруңуз. Аппасов эртең анализ тапшырат. Балким ал нагыз армандын башаты болот чыгар. Балким ал күйөттүн баарын серпип алып, түбөлүк бакыт тартуулайттыр. Жыйынтыгы кандай болбосун, көп жылдан берки күмөн саноосуна чекит коюлат. Ал эми Чыңгызхан азыркы заманда жаралганда эмне кылмак? Ал дагы клиникага барып анализ тапшырмак. Анысы үчүн бармагын кырча тиштеп, өмүр бою азап тартмак. Арманда калмак.